11 каналында аба ырайы менен таанышалыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып берем. Саламатсыздарбы? Алгач маанилүү кабарды айта кетейин. Египеттен өшөрүлгөн жаандын кесепетинен суу ташкыны жүрүп, 20 киши курман болуп, ондогон киши жабыркады. Маалыматтар боюнча автожолдорду суу каптаганына байланыштуу автобус оодарылып кетип, кеминде 6 киши каза болгон. Ал эми Асют районунда электр чынжырлары үзүлүп кетип, 9 кишини тогуруп көз жумган. Мына ушундай аба ырайы начарласа, ар кандай жаратылыш кырсыктарына алып келет. Анын алдын алуу үчүн биз күн сайын аба ырайынын алдын ала сиздерге жеткирип турабыз. Анда Борбор Азия өлкөлөрүндө эртең кандай аба ырайы күтүлөт? Ага кененирээк токтолсок. Кытайдын Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында жаан-чачындуу күндөрдөн соң күн ачылат. Абанын температурасы орто ченемден жогору. Казакстанда антициклон бүттү, ошондуктан Астана шаарында жаан жаай баштайт. Алматы шаарында болсо күн ачык бойдон калып, Астанага салыштырмалуу аба ырайы жылуу болмокчу. Өзбекстандан жаандуу циклон орун алган үчүн көпчүлүк аймактарында каттуу жаан жаашы күтүлүүдө. Фергана өрөөнүндө, Ташкентте жана Нукус өрөөнүндө күндүзү жааган жаан кечке жуук токтошу ыктымал. Түркмөнстанда аба ырайы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жылуу болмокчу. Себеби көпчүлүк аймактарында күн чайыттай ачык болуп, абанын температурасы кыйла жогору болот. Тажикстанда күн бүркөө болуп, жаан жаайт. Анткени менен абанын температурасы көпчүлүк аймактарында 21-25 градусту түзөт. Ал эми Кыргызстанда 31 октябрда жаан-чачын күтүлөт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы 1-6 метрге чейин жетет. 11 каналында аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө.